Урматтуу Додо Шашевна, сиз менен бул темада комитетте да бир топ талкуу кылдык эле. Ошол эле учурда билесиз, негизги сиздердин астыңыздарда атайын окуу китеп борбору бар. Минобразованиянын астында турабы. Бүгүнкү күндө функциясы кандай анынчы? Кыска жооп бересиз. Кыргыз Республикасында бирдиктүү китеп саясатын жүргүзөт жана китеп менен камсыз кылуунун үстүнөн иштейт. Апробация, адаптация, эксперттик баалоо иштерин жүргүзөт. Бүгүнкү күндө ошол окуу китеп борбору иштеп чыккан китептер актуалдуу биздин билим берүүдө колдонуп келип атат, туурабы? Окуу китептери өзү гана чыгара койбойт. Бул жерде бир топ эксперттик топтор болот. Анын ичинде билим берүү стандарттарына жараша жаңы жазылган китептердин баарын экспертиза кылат. Сизге чейинки ошол министрлердин кайсы бир министрдин убагында билесиз, аябай ошол грамматикалык жактан ката кетип, азыркы бүгүнкү күндө деле ошол аттестатын берип атканда, же болбосо ошол баягы сертификаттарын берип атканда грамматикалык жактан бир топ каталар кетет да. Ошонун көзөмөлү дагы ошол окуу китеп борборундабы? Ооба, толугу менен быйыл мисалы үчүн өтө чоң штаттар менен ошол ката кетирбегенден үстүндө бүт иштеп жатышат. Каскадный талдоо, текшерүү эксперттерден эксперттерде эң аягында көп иштер жүрөт, өтө көп. Эми бүгүнкү күндө ошо элибиздин кат сабаттын билимин жоюудагы эң негизги ролду билим берүү ойноп атса, анан кийин билим берүү министрлиги өзү ошондой одоно катаны кетирип атса, башка жактардан бир эсе күтүш, жаңылык күтүш кыйын да. Бул мурда кеткен каталарды жок кылыш үчүн биринчи жолу окуу китеби мамлекеттик мекемеси түзүлдү да. Бул бир. Анан эми билим берүү негизи 3 компоненттен турат, билесиз. Алар мугалим, окуучу, анан китеп, туурабы? Азыр ушол STEM программасына өтүп атканда китеп жетиштүү деңгээлде обеспечение болобу буюрса? Биз толугу менен 46 STEM багытындагы жаңы мундагы улуттук китептер менен камсыз кыла алабыз. Ошондо буга чейин ошо так илимдер багытында китептерде бизде оор тартыштык бар эле. Биз ошону чечүүнүн үстүнөн иштеп жатабыз. Жылдагыдай сентябрь айында китеп көйгөйү болуп, ажиотаж болуп, элдерге жетпей андай көйгөй болбойт, туурабы? Быйыл 26 окуу жылынын башында. Быйыл 744 миллион бөлүнгөн, 744 миллион биринчи жолу өтө чоң суммадагы акча маны сентябрга чейин басып чыгаруу милдетин алганбыз. STEM программасы боюнча мугалимдерди даярдадыңыздар да азыр бүгүн, туурабы? Жүрүп жатат даярдоо. Жүрүп жатат. Мен комитетте да айттым эле, бүгүн так статистикалык маалыматка таянсак, дээрлик ушул 90 миңге жакын мугалимиңиздердин 65% 45 жаштан жогорку улуу мундун өкүлдөрү бар, пенсионный возрастка жакындап калган өкүлдөр. 35% гана ошол 45 жашка чейинки жаш мугалимдер. Ошол 65% бүгүн ошол сиздер берип аткан STEM же болбосо ошол Science, Technology, Engineering, Math деп атабыз азыр, так илимдер боюнчачы. Ушул программаны освоить этип, өздөрү биринчи өздөштүрүп, анан балдарга бере алабы буну? Бере алат, анткени себеби бүгүнкү күндө дээрлик жана айттык 70-тен 80%ке чейин ал биздин билим берүү стандарттары менен толугу менен дал келет. Бар болгону жаңы өтүү методикалык ыкмаларды, балага багытталган методиканы үйрөтөбүз. Алардын саны бүгүнкү күндө 20-25 миңден тегерегинде түзөт. Ошол так илимдер багытында иштеп аткан мугалимдер. Ага кошумча санариптик, предметтик кампаны иштеп бердик, жасалма интеллектти киргиздик. Сабактарынын бүт баарын каалаган тилинде иштеп чыгып берет. Сабактын абдан биз бул боюнча да өзүнчө сиздерге презентация кылсак болот. Эң жеңил, эң оңой мугалимге жөн эле. Мисалы үчүн айрым окумуштуулар айтып атат, эми химияны окугам түшүнгөн эмесмин, бирок могу китептерди караганда эми өзүм түшүндүм деп атат. Химиядан бербеген мугалим. Илимдер академиясы да сиздерге берип атат бул тармакта жардам, туурабы? Алар финалдык экспертизада тил комиссиясы менен Илимдер академиясынын тиешелүү адистери карайт. Азыр мектептин предметник мугалимдер иштеп жатат, практикада кандай болот деп. Андан кийин Додо Шашевна, бул айтсаңыз, азыр мисалы инфраструктура боюнча дайым мен маселе көтөрүп келем да. Региондордо, шаарда деле мына кесиптештерим айтып атат, бүгүнкү күндө балдар класстарга батпай атат.
автоматический түрдө азыр дагы бир 3-төн 9 класс кошулганда бул кандай болуп калат? Напряжение күчөйт да мектептердечи. Бирде класс кошулбайт, азыркы окуп аткан балдардын саны эле мазмуну гана жылат, ылдый карай. Нулевой класс, биринчи класс деп аталат, алар 98% мектепте бүгүн окуп атат. 1 жылдык наристе программасы менен. Азыркы 11 класс 12 деп аталат. Анда дагы бир айтсаңыз, мына бала бакчада 6 жаштагы балдарды сразу 2 класска которобуз деп атасыздар да, туура? Бул мисалы бардык садиктерге талап бирдейби же жеке менчик садиктерди сразу 2 класска, мамлекеттик садиктерди 1 класска аласыздарбы? Кандай болуп калат? Билем, эми айтып берейин да азыр эми. Жеке менчиктин түрүнө карабастан Кыргыз Республикасындагы бала бакчалардын баары мамлекеттик стандартты милдеттүү аткарыш керек, антпесе алар ала албайт эч кандай. Ошон үчүн булар милдеттүү аткарат жана дал ошондой бул балдар кайсы жерде окубасын бүгүн уже алардын электрондук тизмелери кайсы мектепке бекитилгенден өйдө даяр. Эми мындай дагы бул жерден суроо пайда болот да. Азыр жеке менчиктерде бала аз. Мисалы бир 20 группада же 18. Ошол балдар мындай жетиштүү деңгээлде билим сапаты бир аз бар, өздөштүргөн маалыматы бар. Ошол эле учурда мамлекеттик садикке барсаң 50 бала бар. Алар баягы коржик жеп, каша жеп, анан кийин ойноп, мультфильм көрүп, анан бир ошол сабагы болсо бир жарым саат, 1 саат болушу мүмкүн. Ал жеке менчик садиктеги балдар менен атаандаш боло албайт. Кабыл алуусу да кандай боло албайт? Автоматтык түрдө бул нерсечи. Жеке менчик жана мамлекеттик системада окуп аткан балдардын окуу программалары бирдей. Ошондой эле бул балдардын илгеркидей баягы телевизорду гана карап турбайт. 1 класс эмес 5 жаштагы балдардын башка тилде такылдап сүйлөп, алардын маалымат алуу каналдары укмуштуудай кеңири акселерация болуп бара жатат. Анын үстүндө бул 1 класска келген балдар жана биз айттык, социалдаштырууну оюн аркылуу өтөт. Дагы эле предметтерге отурбайт. 3 жыл бою этап менен ошол билим берүү системасына предметке киргичек, ошол эрежелер, нормалар, сүйлөшүү, сөздү ырдап көбөйтүү, кыймыл аракетти жана майда моторика, чоң моториканын баарын ошол адистештирилген тил менен айтканда окушат. Додур Шашевна, азыр сиз айткандай кагазда, программада, методикада сиз айткандай да, бирок де-факто иш жүзүндө андай нерсе болбойт. Эми өзүңүз логически эле биз педагогсуз салыштырып көрсөңүз, 50 бала окуган бала менен 20 бала окуган жердин айырмасы болот да сөзсүз түрдө, туурабы? Ага мисалы мугалим жакшыраак мындай убактысы көбүрөөк болот, бир нерсени детально түшүндүрөт. 50 баланын ар бирине баргы чейин андай мүмкүнчүлүк жок да мисалы. Бирок ошол эле учурда сиздер билесиздер, чоң үй бүлөлүү балдар абдан тез өнүгөт, алар бири-бирин жардам берүү менен жалгыз балага караганда булар укмуштуу. Эми мындай да, аны биз билебиз, ал коммуникация жагынан, мамиле түзүү, бир сүйлөшүү, башка жагынан баягы бул нерсе бар. Туура айтасыз. Бирок ошол билим сапатынан айтып атам да мен бул нерсеничи. Анан өздөштүрүү жагынан, ушу жагында бир карап койсоңор, бир баягы стандарттуу түрдө эле бардыгы бирдей кетпеш керек да, мындайча. Ал жагындагы бир тышачылыгына карап туруп, маани берип койсоңуз.